Кайнежем менен мамилем аябай начар. Кайнежемдин балдарын карайм. Кайнежем башка жакта иштейт, же бир миграцияда жүрөт, же бизге тыштап кетет, эртең менен алып келет, кечинде алып кетет. Анан мен жакшы убагында чай бере албай калсам, же болбосо дайыма баламы карабадың деп биз экөөбүз урушуп калдык, мамилебиз бузулуп кетти. Анын айынан кайненем менен да урушуп калдык деп айтат да. Кайнене менен мамилени кандай болсо дагы биз жогорку деңгээлде кармашыбыз керек. Дүйнөдө бир гана адам, жолдошубуздун апасы бул кайненебиз. Кайнене бул великая женщина деп айтабыз, кайнене бул улуу адам деп айтабыз да. Ал эми кайнеже менен мамиледе биз дистанцияны кармап, мамилени тактап алсак болот. Кайнежени да сыйлаш керек. Бул сыйлаба деген сөз эмес. Менде дагы кайнеже бар, мен дагы кайнежемин дегендей. Эгерде сизде ушундай учурлар көп экен да, сен менин баламды карабадың, сен ушундайсың деп сизди критикалап атса, кайнежеңизге айтыңыз да. Эже, мен сизди сыйлаймын, мен сиздин балдарыңызды дагы жакшы көрөмүн. Бирок мен сиз карагандай карай албай атсам, балдар чындап эле каралбай калып аткан болсо, анда балдарыңызды өзүңүз караңыз, балдар каралыш керек. Мен сиздин балдарыңызды сиз каалагандай караганга мен жетишпей атамын. Мен андай карай албайт экенмин деп айтуу керек. Эми бул бир эле жолу ал токтоп калбай турган нерсе да, сиз бирөөнүн көңүлүндөгүдөй боло албайсыз да, адамга жакпайбыз да биз. Эми бул деген кайнеже менен урушуу деген сөз эмес, мамилени тактоо деген сөз. Анан сиз ким менен мамилени тактасаңыз дагы, күйөөңүз мененби, балаңыз мененби, кайнежеңиз, кошунаңыз, ким менен мамилени тактасаңыз дагы, эң биринчи өзүңүздүн самооценкаңызды көтөрүңүз. Сырткы келбетти ирээттеңиз, ойду ирээттеңиз, өзүңүзгө ишеним бериңиз. Дайыма айта жүрүңүз: мен пендемин. Менин ката кетирүүгө акым бар. Мен каталарым менен өзүмдү кабыл аламын. Мен эч кимге көз каранды адам эмесмин. Мен инсанмын. Мен өз оюмду айта билүүгө менин акым бар. Мени бирөө кордогонго, кемсинткенге мен жол бербеймин деп дайыма өзүңүзгө айта жүрүңүз. Качан адам самооценкасы төмөн болгондо, баягы сырттан сөз менен критика, чабуу көбөйүп кетет. Адам болуп жашап өтүшүбүз керек. Ким айтты бул жашоодон адам сөзсүз бир бактылуулукту сезип, жашоого тоюп, жашоодон рахат алып анан өтөт деп ким айтты? Жашоонун рахатын сезбей дагы өтүп кетишибиз мүмкүн. Бул кыска жашоодо жашоонун рахатын сезип жашаганга аракет кылайлычы. Кичинекей нерседен рахат алганды үйрөнөлүчү. Жөн эле терезеңди ач. Кар жаап турабы? Жамгыр жаап турабы? Сен ошону көргөнүңө ыраазы бол да.